Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Силер билесиңерби, Кыргызстанда орточо дыйкан бир жыл иштеп, бир жыл бою иштеп, $1524 эле продукцияны өндүрөт экен да. Ошол эле убакта Голландияны алсак, Израиль же Американы алсак, аларда $80.000 $100 000 чейин продукцияны өндүрөт экен бир жылда. Айырмасы эмне? Мындай бизде тең, биздин элде деле ошондой эле биздин кыргыз ошол фермерлерде деле эки буту бар, эки колу бар, ошону бүт баары бирдей эле комплектациясычы. А бирок өндүрүмдүүлүгү мындай 50-60 эсе кичинекей болуп кетип атат да, азыраак болуп атат. Ошондуктан бул жерде себеп ушул санарип технологияларды биз колдонбогондугу, жаңы технологияларды колдонбогондугу. Ошондуктан мен баарыңыздарды чакырып кетем, ошол жака көңүл буруп, өзгөчө жаштарга дагы кайрылам. Жаштар айыл чарба деген бул ошол эле кетменден алып эле жер чапкан эмес. Бул жаңы тармак, анткени айыл чарба менен IT бириккен жагында өтө чоң мүмкүнчүлүктөр жатат. Ошол жакта силер келечекте кандай бир кесиптерди издеп жүрсөңөр, анда ошол жака көңүл буруп көргүлө. Ошол жагы менен өнүксөңөр, силер 100% мындай жумуш менен да камсыз болосуңар, келечегиңер кең болот.